Досторумду намаз окубайт, кантип динге чакырсам болот, даават кылың. Мусулман адам дайыма жакшылыкка чакыруучу болот. Жамандыктан кайтаруучу болот. Алхамдулилля, дааватка алып чыгып келиңиз. Азыр Кудайга шүгүр Кыргызстаныма канча береке берди. Канча деген 4 ай 40 күн 3 күн жамааттар жүрөт. Алланын жолуна чыгып. Сиздерди мына бассыз айылынан тугандар, жума сайын жамаат чыксын. Жума сайын сөзсүз бир жамаат, мисалы азыр бассызда мына 10 киши болсо бир жамаат чыгат. 40 эркек болсо, 40 эркек болсо. Бассыздан ай сайын, жума сайын чыгып турабыз. Мына 10 ушу жума барабыз. Ана 10 кийинки жума барат. Ал 10 3-чү жума барат. Мына 10 4-чү жума барат. Ушул жерде балагатка толгон эркек аксакал кары бар сүрөр. 27 Алла 30 күн берген мага, 3 күн мен Алланын жолуна чыгам, 27 күн дүйнөгө, жетпейби 27 күн дүйнөгө. Досуңузду алып чыгыңыз, тууганыңызды алып чыгыңыз, кошунаңызды алып чыгыңыз, чогуу чыгып келди. 3 күн барып кызмат кылып, ошол жерде мусулмандарды менен ынтымакка, жакшылыкка чакырайлы. Жакшылыкка чакырайлы, оңой эле. Мен силерге айтайын, бир окуя айтып берейин. 94кө чыккан индиялык аксакал намазды дагы окуганды билбеген. 94 жашка чыккан экен. Намаз окуганды билбейт. Анан бирөө барып туруп айтыр. Алланын жолуна чыкпайсызбы десе, мен эми карып калдым. Колуман эмне келет эле? Динди билбейм эчтекесин. Десе айтыптыр, аксакал сиз чыгып жаштарга айта аласыз да. Жаштар, мага окшоп калбагыла. Алланын жолуна чыккыла да, диниңерди үйрөнүп алгыла, айта аласызбы? Айта алам аны. Болуптур деп кетти аны. Анын сөзү ушу экен. Барат элге, 80ге чыкканда эле буга жашта. 70ке чыкканда эле бунун баласы да. 50ге чыккан бунун небереси да. Бала айтат экен, элди кыдырып. Калайык. Силер мага окшоп калбагыла. Мен өмүрүм 94кө чыкты. Дин үйрөнбөй калдым. Силер Алланын жолуна чыккыла дагы даратты үйрөнгүлө. Намазды үйрөнгүлө. Кызматты үйрөнгүлө. Куранды үйрөнгүлө. Дуаны үйрөнгүлө. Зикирди үйрөнгүлө. Үйрөнгүлө. Мүнөздү үйрөнгүлө. Мусулман менен чогуу жашаганды үйрөнгүлө. Кызмат кылганды үйрөнгүлө. Ахиретке даярданганды үйрөнгүлө. Бейиш тууралуу уккула. Дозок тууралуу уккула. Алла тууралуу уккула. Куран тууралуу уккула. Пайгамбарыбыз тууралуу уккула. Чыккыла. Деп Аллаху акбар 4 ай жүрүптүр. Намазын үйрөнүптүр. Колунан жүздөгөн индус исламды кабыл алыптыр. Канча адамдарга себепчи болду. Сиздер айта аласыздар аны. Бул деле айта алат, баарыбыз деле айта алабыз. Бул чоң философиясынын кереги жок. Биз бул өзүбүз даават мындай да. Оңолуп атып элди оңдойбуз деген да. Мына. Өзүбүз да тазаланабыз. Бул агып аткан суудай. Аккан суу өзү таза болот, башкасын да тазалай алат да. Турган суу тазалай албайт. Сасып кетет ал. Даават агып турган суудай. Даават жакшылыктардын энеси. Ал аркылуу келет, баардык жакшы мүнөздөр келет, жаман адаттар кетет. Макулбу? Ошон үчүн мына жерде азыр бассыздын айы сиздер жакшы мына жерде 4 айлыктар барбы? Кол көтөрүңүздарчы 4 айлыктар көрөйүн мына. 4 айга чыккан дааватчылар барбы? Бии көтөргүлө. 1 2 3 4 бар экен. 40 күнгө чыккандыктар бар, көтөрүлөчү. Бии көтөрүлө 40 күндүктөр. 1 2 айланайын, биринчи жолу капа болбогула. Кыргызстандан биринчи жолу сиздерди көрүп атам мен ушундай. Кыргызстанга мына Кудайга шүгүр, мен муфти болгу чакты иштеги чекти Кыргызстанды 3 кыдыргам. Ар бир районда. Бирок мынандай сиздердикини көргөн эмесмин. Эми мындай кылайын. Жакшы сүйлөшөлү. 3 күнгө чыккандар көтөрүлөчү ана, 3 күнгө чыккан. Ушуну сүйүнтүп койгула, кичине. Айнана, жаман настроение чүрүп сиздер. Ана таптакыр чыкпагандар көтөрүлөчү. Вообще чыккан эмесмин дегенде. Көтөрүлөчү. Аз эле экен мына. Мындай кылайлы. Биз мен азыр бекер чечким жок. Убактыбызда андай эле кенен эмес. Сиздердин алдыңыздарга атайы келип отурам кызматыңыздарга. Туугандар, мындай кылайлы. Ишенип койгула мага. Кудайым ушундай бакыт берет. Дүйнөңүздө, ахиретиңизде күйбөйт. Мага ишенип кой. Алла Тааланын жолун мен сизге Курандан айтып берип атам, хадистен айтып атам. Алланын жолуна чыгыңыз. Дааватка чыгыңыз. Кудайым буйрса сизден үй бүлөңүзгө, элиңизге барына пайда болот. Эч будан эме болбоңуз. Кудайга шүгүр иншалла. Алла Таалабыздан алхамдулилlah канча адамдын жашоосун оңдогон. Улуу пайгамбардын улуу мээнетинин уландысы бул.
Ошон үчүн иншалла бул негизги максатыбыз болуш керек. Дүнүйө экинчи орунда болуш керек. Ошон үчүн эң жакшы тартип айтып атам. Жакшынакай сүйлөшүңүздөр. 4кө бөлүнүңүздөр. Ар жумада бир жамаат чыгып кетсин. Нурбек тактыр, ушуга көңүл буруңуздар. Өзүңүздөр да чыгыңыздар. Аксакалдар менен да, жаштар менен дагы. Кудай кааласа иншалла. Анан кийинки гана келе берет. Имамыбыз, карыларыбыз пайда болот, балдарыбызды окутат, Куран, тажвид, хадис, мынандай кылып койду. Аябай ушундай береке болот. Аллаху акбар. Аллахтын рахматы жөнүнө жай. Ошон үчүн иншалла хотя бы азыркындай 10-10дон бөлсөк, басында 40 эркек бар да же жокпу? Көп да. Канча түтүн? 500 түтүн болсо керек аз дегенде. Туурабы? Ар биринде 2-2 1000 киши бар. 1000дин 10% 100 киши болот. 110%. 5% басыздан 5 эле пайыз даватка чыгып турса, 5 эле пайыз жума сайын жамаат чыгып турат мына ушу мечиттен. Мечит эмне үчүн курулду? Жума сайын жамаат келсин, жума сайын жамаат чыксын. Кайсыдан? Мына жактан келди, Сузактан, Нокенден, Жалал Абадтан, Көк Арттан келсин жамаат. Дават үзүлбөсүн бу жерде. Келгенде аларга көп эмес, 2 лепешкаңызды ала келиңиз, эчтеке болбойсуз. Бир термозга кичине нават салып чай ала келиңиз. Жамаат келет го. Ал жерге иншалла кичине курсагын тойгозуп койгула. Карап койгула. Будан иншалла садаканы сообун аласыз, Алланын жолуна жардам берген сообун аласыз. Сизге береке берет. Проблемаңыз бар го? Эч кимге айтпай кызмат кылып, "Я Алла ушуну кылдым эле, анан мага келиң, анан чечилбесе." Алла субхана ва таала. Мына алхамдулилlah азыр бардык ажаткана, даараткана, тиякма чай-пай бардыгы жакшынакай болду. Эми иншалла буну мечит иштетиш керек бул. Бул выставка эмес да, бул ушундай кылып коюп кое турган. Бул намаз окугандар менен жанданат. Эч ким келбесе мисалы. 5 убак намаз болбосо. Анда кандай? Же 1 эле сап 4-5 эле болсо. Же 10 чакта эле болсо. Жок. Багымдатты үйдө окубагыла. Эмне келип окугула. Берекени каалайсызбы? Бардык жакшылыкты каалайсызбы? Багымдатып бияк келиңиз. Үйдө эмне менен? Үйдө катындар окуйт да. Жок, үйдө катындар окуйт да. Саарлап турсаңыз, ден соолугуңуз жакшы, ырыскыңыз жакшы, көңүлүңүз жакшы. Бардык жактан жакшы. Мечитке келели. 1 убак намаз окуйду, жакшылап дуа кылайлы. Ким шашып атабы, ишке кете берсин. Эртеге мал базарга бара бер, ким кармап атат? Мечитке келип, анан барабыз. Мечитке барбастан эле саарлап тияка барып алба. Шайтандын байрагын кармап алган болосуң. Пайгамбарыбыз айткан, ким эрте менен мечитке жөнөсө, имандын байрагы. Эрте менен базарга жөнөсө, шайтандын байрагы. Сен мал базарына жакын экен ошентип айтып атам да. Жөө эле барып отурбайсыңарбы? Хорошо, макулбу таксырлар. Даватты серьезный карайлы, а? 3 күнгө көп эле чыгыппыз. Акырдан 40 күнгө чыгарайлы. 4 айга чыгарайлы. Эмне үчүн сиздерден азыр Кореяга барбайт? Америкага барбайт? Барат. Европага барбайт? Барат. Кудай кааласа бардыгына барат. Азыр алхамдулилlah Алла таалам иншалла Кыргызстанга берип, Кудайга шүгүр. Японияга чейин жамаат барды. Кытайга чейин барды. Кореяга чейин барды. Египет, нар жактагы Африкага чейин барды. Европага барды. Америкага чейин барды. Россияны айтпай эле коеюн. Кудайга шүгүр алхамдулилlah Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн иншалла сиздер дагы мына мечитиңиздерди ушундай бир жандандырайлы давай. Иман менен, илим менен, зикир менен жандандырайлы. Дүние деп эле, мейли дүние менен жок деп аткан жерим жок. Чеги бар да эми. Саартан кечке дүниенин аркасынан кантип коюп жүрө берсин. 2 саат, 3 саат тамакта кантип отура берсин. Ана отура турган жери мына. Үйрөнө турган жери мына. Ибадат кыла турган жери мына. Каза намаздар барбы? Бар. Окуң берге.